Биз баарыбыз жашообузду өзгөрткүбүз келет. Биз баарыбыз жаңы бир нерсе баштоону каалайбыз. Өзүбүз жактырбаган ишибизден бошоп, башка иш баштоону каалайбыз. Фитнес клубка жазылып, өз ден соолугубузга кам көрүүнү каалайбыз. Зыян азыктарды жегенди токтотууну, эрте турууну жана чуркоону каалайбыз. Биз көп нерселерди каалайбыз. Бирок эмнегедир каалообузга карай эч кандай аракет кылбай келүүдөбүз. Эмненидир күтүп жаткандайбыз жана каалаган нерселерибиз тууралуу ойлонуп гана коюп жатабыз. Мындай абалды дээрлик баарынан кезиктирсеңиз болот. Жана бул сыяктуу адамдардын катарында Мел Роббинс дагы бар эле. Бирок бир жолу ал өзү үчүн жашоосун өзгөртө турган оңой бир эреже ойлоп тапты. Жана анын жардамы менен чынында эле жашоосун өзгөртө алды. Ал эреже 5 секунд деп аталат. Бул эреже ушунчалык оңойлугунан сиз бул эреженин иштешине ишенбешиңиз мүмкүн. Эреже төмөндөгүдөй. Кандай көйгөй, маселе же кадимки эле жумуш болбосун, 5, 4, 3, 2, 1 деп эсептеп, дароо ишти баштап кетүү керек. Ушул элеби? Мен сактай турган эреже ушулбу дешиңиз мүмкүн. Мел Роббинстин ою боюнча, эгер сиз баштапкы 5 секунд аралыгында аракетти баштасаңыз, сиздин мээңиз сизди токтотууга жетишпей калат. Биздин кандайдыр кадамдарды таштообуздун кыйындыгын окумуштуулар адаттар жиби менен түшүндүрүшөт. Башкача айтканда, биз көбүнчө эч нерсе жасабай, эч кандай жумуш аткарбай эле жүрө беребиз. Бул нерсеге мээ көнүп алат. Ал эми күмөн саноолор, коркуулар жана ушул сыяктуу биз баштан өткөрүп жаткан эмоциялар булар дагы адаттар болуп эсептелет. Зыян адаттар десек туура болот. Ушундай зыян адаттардан арылуу үчүн өзүбүздү алып жүрүү моделин өзгөртүүбүз керек. Жана ушул жерде так ошол 5 секунд эрежеси сизге жардам берет. Эрежени практикада канчалык көп колдонсоңуз, сиздин мээңиз ошончолук тез кайрадан программалоо ишин жүргүзө алат. 5 секунд эрежеси максаттарга жетүү үчүн өзүбүздүн мээбизди алдоочу инструмент болуп эсептелет. А эмнеге 5тен баштап артка карай эсептешибиз керек? Эмне үчүн бул эреже иштеши керек? Биринчиден, эсептөөнүн өзү аракет болуп саналат. Так ошол физикалык аракет биздин аң сезимибизди өзгөртө алат. Будильник чырылдаганда жаткан жерибизден туруу, кийинип алып чуркаганы чыгуу, адамга жакын келип аны менен маектешүү жана башка ушул сыяктуу. Экинчиден, артка карай эсептөө мээни кадимки күмөн саноолордон, кыжалатчылыктардан алагды кылып, ушул убакта максаттарга жетүү үчүн эмне кылуу керек деген маселеге адам көңүлүн топтойт. Үчүнчүдөн, эгер бирден баштап жогору карай эсептесек, анда эч качан эсептеп бүтпөйбүз. Ал эми артка карай санасак, мындай учурда биз аракетти баштай турган финалдык бөлүк бар. Көбүнчө биз кандайдыр бир ишти кылууда идеалдуу учурду күтөбүз. Негизи ошол идеалдуу учур барбы? Чынында мындай учур бар. Идеалдуу учур болуп, сиз качан ишке карай аракетиңизди баштап, аны аткарууга киришкен убакыт эсептелет. Бирок көпчүлүгүбүз ушул аракетти баштоодон коркобуз. Биз жада калса баш тартуулардан, жолу болбостуктардан же болбосо айланадагылар аркылуу келген кандайдыр негативдүү таасирлерден коркпойбуз. А жөн гана аракет кылып көрүүдөн коркобуз. Бардык коркууларды жеңүү үчүн адам өзүнө 3 суроону беришин сунуштап келет. Менде болгон бардык коркунучтар окуянын жүрүшүн таптакыр башкача кылып сүрөттөп жатат. Чынында эле ушундайбы? Мүмкүн мен аракет кылуудан коркуп жаткан максатым мага $1 миллион алып келер, айдан билем. Эгер иштер капыстан мен ойлогондой болбой калсачы? Мындай эч нерсе болбойт. Кандай болгон күндө да мен аракет кылдым. Аракетимдин артында тажрыйба алдым. Мен жаңы билимдерге ээ болдум жана мунун өзү максатыма карай кадам. Эгер баары ушундай болсо, анда мен эмнени күтүп турам? Идеалдуу учурдубу, белгилүү бир күндүбү, жакшы маанайды күтүп жатамбы? А максатка жетүүм үчүн бул жалгыз мүмкүнчүлүк болсочу? Башка мындай мүмкүнчүлүк келбесечи? Мындай суроолор сиздин коркунучтарыңызга башкача көз караш менен кароого жардам берет жана иллюзиядан башка эч нерсе эмес экенин түшүндүрөт. Жашооңузду өзгөртүү үчүн аракет кылуу зарыл. Жада калса майда, бирок күндө ташталчу кадамдар да сиздин жашооңузду өзгөртөт. 5 секунд эрежеси сизге ушул майда кадамдарды таштаганга шарт түзөт. Бул өтө жөнөкөй, түшүнүктүү жана мыкты иштей турган эреже. Сиз алдыңызга кандайдыр бир максат койгонуңузда, ага жакындоо үчүн эң майда кадамды тандаңыз. 5, 4, 3, 2, 1 деп артка карай санаңызда,
аракетти баштаңыз. Максатка жетүүдө биздин инстинкттерибиз негизги ролду ойнойт. Андыктан мээңиз ойгонуп, ар кандай нерселерден күмөн санай электе аларга ишене берсеңиз болот. Биздин чечкиндүүлүгүбүз эрежени ар бир колдонгон сайын күчөп бара берет. Анткени эреженин өзү сиздин жашооңуздун ар кайсы бөлүктөрүн өзгөртө алат. Натыйжалуулукту, өзүңүзгө болгон ишенимди жана баалоону арттырат. Бул эреже ар кандай кыжаалатчылыктардын, коркунучтардын алдын алат жана сизге жакшы жашоого багыт берет. Болгону 5 секундта гана. 5 секунд эрежеси адамга өзүн окутуудагы ушунчалык оңой инструмент. Эч кандай татаалдыгы жана түшүнбөй турган жери да жок. Бул эреже өтө оңой. Кандайдыр жумушту аткаруу учуруңузда сиз өзүңүздү чечкинсиз сезип жатсаңыз жана башыңызга ар кандай ойлор келе баштаса, ошол убакта 5 4 3 2 1 деп эсептеңиз жана өзүнчө башкача нерсе болот. Сиз бирге жеткениңизде сиздин аракетиңиз башталды. Сиз бир ишти жасай аласыз, бирок сиздин жалкоолооңуз тутуп, ишти баштай албай жатасыз. Мындай учурда сизде чечим чыгаруу үчүн болгону 5 гана секунд убактыңыз бар. Же багынып берүүдөн башка эч кандай айлаңыз жок. Биздин мээбиз ушундай тартиптелген. Ооба, 5 секундтан кийин ар кандай нерселер оюңа келе баштайт. Неге мен муну кылышым керек деген сыяктуу. Чындыгында баары оңой. Мен бул эреженин кантип иштешин изилдеп чыктым. Биздин мээбиздин 2 бөлүгү бар. Биринчи бөлүк бул алдыңкы сырткы бөлүк. Башкача айтканда, мээбиздин алдыңкы бөлүгү. Бул жер чечим кабыл алууга жоопкер, бирок бардык эле чечимдерге эмес, жалаң ойлонулган чечимдерге жооп берет. Менин бул бөлүгү ар кандай жаңы маалыматтарды үйрөнүп жатканда иштейт. Эгер сиз кандайдыр тест белгилесеңиз, тесттин аягында башыңыз ооруп калганын байкайсыз. Оорунун себеби баштын ушул бөлүгү иштегенинде. Экинчи бөлүк бул мээнин ички бөлүгү. Бул жерде бардык нерсе автоматтык түрдө иштейт. Мээнин бул бөлүгүндө биздин бардык күмөн саноолорубуз, адаттарыбыз, биз арыла албай келген бардык негативдүү маалыматтар жайгашкан. 5 секунд эрежеси болсо, мээнин бул бөлүгүн иштешин токтотуп, мээнин алдыңкы бөлүгүнүн иштешине шарт түзөт. Жана бул сизге абалды башкаруу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Мен ушунчалык чарчадым, эч нерсени каалабай жатам, маанайым жок деген сыяктуу ойлор адамдын башынын бул бөлүгүндө жайгашкан. Ошондуктан биз жумуш кылгыбыз келбей калган учурда эч ойлонбой калабыз жана мээнин арткы бөлүгү бизди башкарып алат. Ойлонбостон туруп, ар кандай шылтоолорду издей баштаган учурда сиздин мээңиздин ушул бөлүгү автоматтык түрдө өзү чечим кабыл алат. Мен мээ үчүн өтө мыкты эрежени ойлоп таптым жана бул эреже кечинде өз бөлмөмдө телевизор көрүп жаткан учурда оюма келген.